Ветеринария мал чарбасынын өнүктүрүү жайыт жана тоит кызматы тарабынан Кыргызстандын аймагына ташылып келинген ветеринардык көзөмөлгө тийиштүү продукцияларды көзөмөлгө алуу үчүн Саналифпет аттуу маалыматтык системасы иштелип, бул система менен чек ара ветеринардык постунун кызматкерлери, райондук ветеринардык башкармалыктын кызматкерлери жана жеке ишкерлер иш алып барууда. Биз Артылек чек ара ветеринар көзөмөлүндө турабыз. Буга чейин 2025 жылы бизге жаңы автоматташтырылган Саналифпет системасы ишке киргизилген. Ошондон бери бизге инспекторлорго кыйла жумуш жеңилдеп, жумушубуз алдыга жыла баштады. Көргөзө кетсек, ар бир инспектор өзүнүн жеке коду менен кирет, түндүк программасы аркылуу. Түндүккө киргенден кийин Саналифпет программасына башкы бетине кирет. Андан кийин логин басканда программанын өзүнүн ичине кирет. Эгесинин ичинде 3 сертификат бар, ошолор жазылган. Бул тирүү малга, жаныбарлардан алынган азыктарга, анан тоиттарга өзүнчө сертификат бар, таможенный союздун эгесинин. Андан тышкары 3-өлкөдөн келген 49 сертификаттын түрү бар. Келген грузду биз бул жерден каттап, мындан ары районго автоматтык түрдө жөнөтөт. Сертификаттарды төмөндөгүдөйчө каттайбыз. Мисалы, бу жерден бара турган жер, мисалы, Бес Азия тренинг бул Бишкек шаарында катталган. Биз Бишкек шаардык башкармалыкты тандайбыз. Андан кийин сертификаттарды толтурабыз. Сертификат толтурганда мындай акт досмотр чыгат. Порядковый номер коюлат. Бул номерлер да параллельно биздин электронный журналда да катталат. Бул жерден акт досмотра, акт возврата, акт уничтожения деп чыгат. Если биз бул жерден жараксыз тамак аш продукциясын тапсак, биз бул жерден изъятие кылып, муну дальнейшем уничтожение кылабыз. Же болбосо документтер туура эмес болуп калса, биз муну артка кайтарабыз. Бүгүнкү күнү Артылек чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пунктунун кызматкерлери тарабынан Сокулук районунда продукциянын кара убактысы келип түштү. Кара убактысынын Сокулук районунун кызматкерлери тарабынан барып жеринде келип түшкөн продукциянын жеринде барып көрүп, ага кара убактысы түзүлүп, кара убактысынын негизинде ал жерден лаборатордук үлгүлөр алынып, лабораториянын протоколу чыккандан кийин аны тиги продукциянын ээлерине таратып берилет.